Hadi kolda koyuңuzlar şimdi. Start 1-2-3 ketті. Kullanılar çavuş. Бүгүн Ош шаарында өлкөнүн көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына жана Байтик Батырдын 200 жылдык мааракесине арналган ат чабыш оюндары боюнча мэрдин кубогу өттү. Спорттук иш-чарага өлкөнүн 7 облусунан оюнчулар катышуу үчүн келишкен. Алар тай чабыш, кунан чабыш жана аламан чабышында күч сынашышты. Birinci aylanmada birinci olup 7. номердегі. Эреже боюнча оюнда тай чабыш 6000 метр аралыкка, кунан чабыш 10000 метр жана аламан чабыш оюну 20000 метр аралыкта басып өтүшү керек. Атандаштарын артта калтырып маарага биринчи келген оюнчуларга мэрдин кубогу жана 500 000 сом акчалай сыйлык каралган. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына арналып Ош шаарынын мэрдин кубогу деп аталып өтүп атат. Кыргызстан боюнча региондордон келишти. Ат чабарлар 3 турда болуп атат. Азыр 2 түрү өтүп бүттү. Эми азыр аламан улак бул 20 чакырымда 12 круг менен аяктайт. Ошо учурдан пайдаланып уруксат этсеңиздер, биз кыргызстандык, жалпы кыргызстандыктарды, анын ичинде биздин Ош шаарынын тургундарын, конокторун ушу биздин эгемендүүлүктүн күнүнө каратып куттуктап койсом, өзүмдүн атынан, жалпы жамааттын атынан, мэрдин атынан Кыргызстаныбызда ошо жакшылыктар болсун, эч качан согуш болбосун, эгемендүүлүгүбүз ар дайым өзүбүздө болсун, эч качан көз каранды болбой эле. Спортчулар ат жалында кызыктуу оюн көрсөтүп, көрүүчүлөр чер жазып, жигиттерди сүрөп майрамдык маанайда отурушту. Ошентип жыйынтыгында кунан чабыш менен тай чабыштан биринчи орунду Ош алса, аламан чабыштан Чүй облусунун атынан чыккан 14 жаштагы Дөлөт Тополоңбаев биринчиликти алды. Ага мэрдин кубогу жана 150 000 сомдук сертификат тапшырылды. Жеңүүчү бул оюнга 8 ай даярданганын айтат. Буга чейин дагы ат чабышка түшүп, унаа утуп алганын кубануу менен билдирди. 11 жашымдан баштап ат чаба баштагам. Бул атты 3-жолу чабып атам. Бул атты биринчи жолу 2 жолу утту. Бул эле байге эмес. Былтырдан бери жакшы чабып байгелерди өтүп жүрөт. Былтыр таласта машина утту. Чүйдөн да машина утуп жүрдү. Чоң байгелерге эле элешип жүрөбүз. Алланын буйругу менен. Ошол. Кубанычтасыздар. Кубанычтабыз. Ушу бул бала бир 2 жылдан бери менин колумда. Ушу кичекей болуп келген, 26 килограмм болуп. Азыр 28 кило. Ушу баланы ушул эмеге жеткизип, жакшы үйрөтүп чапканды. Эми чаап, үзүрүн көрүп атабыз да. Мында сырткары эгемендүүлүккө карата Ош шаарынын эс алуу бактарында спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. Анда тогуз коргоол, ордо, аркан тартыш, шахмат, стол тенниси сыяктуу оюндар уюштурулган. Жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектер да каралган. 2, 3, старт! 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 Старт, старт! Давай, до старт! Негизги чоң иш-чаралар бул Чүй облусунда, Чуңкурчак жайлоосунда өтүп жатат. Ош шаарындагы негизги делегациясы, Ош шаарынын мэри Алмаз Ишенбекович баштаган делегация Бишкекте, ошол Чүй облусунда. Ал эми Ошто дагы биз бир топ майрамдык иш-чараларды белгилегенбиз. Маселен, ошол Токтогул паркы, Навай паркында кички балдар үчүн биз чакан спорттук оюндар, мелдештерди уюштурдук. Башка мамлекеттерге караганда биз эң бактылуу мамлекеттерденбиз да. Негизи союз таркагандан кийин биз өз ара эркиндик деген мына эгемендүүлүктү алдык. Алгандан кийин өзүбүздүн кийимибиз, желегибиз, герпибиз бар, өзүбүздүн салттарыбыз бар. Элдин ушунчалык жашоосуна мындай айтканда мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Азыр мына майрамдап элдин баардыгы ойноп күлүп жүрүшөт бала чакасы мененчи. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз Кудай буйрса эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат деген ойдобуз. Ошонун арасында биз дагы мына ардагерлер да жүрөбүз, кошулуп келип эс алып жүрөбүз ошол. Биз деле ушу майрамды белгилели деп балдарды, неберелерди алып туруп түшкөнбүз. Анан эми шаардын жетекчиликти уюштуруп аптыр. Эмне себеп болгонун билбейм. Бирок эл келип көпчүлүк элдер айтып атат, ушу майрамдаганын түштүк эле деп. Кичине бирдеке оюн соок кылып, же бир артисттерди ырдатып койсо жакшы болмок дейм да. Атак элдин маанайы жакшы эле. Эми учурдан пайдаланып мен элиме тынчтык калып кетейин, жакшы тынчылык заманда жашайлы. Баягы Чоңкурчак дегенде өткөзүп атышкан үчүн бу жерди унутушкандыр да. Бирок калган каткандар мэриядагылар жасаса болмок.
чоңдору жок болсо. Иштик эмес, оң болуп кетер. Кыргызстандагы өсөр. Биз дагы ушуну күтүп жүрөбүз. Анан бардык кыргыз элин, кыргызстандыктарды бардыгын ушул майрам менен куттуктайм. Бул эң чоң майрам. Эң чоң биз түшүнсөк эң чоң майрам. Мынау эгемендүүлүк күнүбүз куттуу болсун кыргыз элиме. Ушундай майрамдар көп боло берсин. Мына Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Аллага шүгүр. Жакшы ийгиликтер боло берсин элибизде. Тынчылык болсун, аманчылык болсун, эли журтубуз тынч болсун. Ош шаарында майрамга карата жылдагыдай аянтта театрлаштырылган концерттик программа өткөн жок. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына даярдалган майрамдык иш-чаранын күндүзгү бөлүгү спорттук иш-чаралар менен гана жыйынтыкталды. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.